Жалал Абадда 22 адам тест татымдан ууланып ооруканага түштү. Алардын эң кичинеси 8 айлык болсо, улуусу 68 жаштагы Сабира Бабаева. Анын үй бүлөсүнөн 4 киши ууланып, учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. Бабаеванын айтымында түшкө маал шаурма жеп, кечке жуук уулу жана келини өзүн жаман сезе баштаган. Обедтерди жеди, уже кечке маал 5-те булар уже куса баштады. Анан сразу марган суп ичип, кайтарып марган суп ичип эле кайтара беришти. Анан балам температурасы көтөрүлүп 40 болуп кетти, анан Октябрьский больницага бардык. Анан прием кылып жаткызып келгенден эле мен уже 1 сутка өткөндөн баштады меники. Балам алып барып жаткызып келгенден эле уже ал жатып келгенден кайтара мен да куса баштадым, ичим жүрө баштады, анан кайтара мени алып бардык. Бейтаптар ооруканага 29-июндан тарта кайрыла баштаган. Алардын уулануусунун себеби катары Жалал Абаддагы ага-ини тест татым жайынан жасалган тез даярдалуучу азыктарды жегени айтылды. Түнү бою 8 бейтап кайрылды, амбулатордук. Алардын абалдары орто абалда болчу. Анан көбү жаткандан баш тарткандар бейтаптар болду. Бул бейтаптардын келгенде арасынан оор келгендер болду. Алар азыркы күндө абалдары барысы жакшы, туруктуу. Бир гана бейтап азыркы мезгилде реанимацияда карап жатабыз. Абалы стабильно тяжелый деп айтабыз. Массалык уулануудан кийин кече ага-ини тест татымынын ишмердүүлүгү токтотулган. Ошондой эле бул жайды иштеткен 3 кишиге 7000 сомдон айып салынган. Мындан улам Санепид көзөмөл борбору тамактануучу жайларга рейд уюштурмакчы. Бүгүнкү күндө биз ошол азыркы эпидемияга каршы өзгөчө комиссиясынын отурумун өткөрөбүз. Ошол жерде карап, маселени коюп, ошол рейд жүргүзүү боюнча сунуш киргизебиз. Азыркы учурда жанагы мораторий эме кылынган, жеке кишилер текшерүү боюнча. Ал мэриянын чечими менен биз ошол рейд жүргүзүп, түшүнүү иштерин жүргүзөбүз. Бир эле тест татым эмес, бардыгы эле ошол тамак аш коопсуздугу боюнча рейд жүргүзүлөт. Адистердин айтымында аба ырайынын ысып кеткендигине байланыштуу мөмө жемиштерден жана тез бузулуучу азыктардан ууланып калуу ыктымалдуулугу жогору. Мындан улам азыктарды ылайыктуу шартта сактоону эскертишет. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.